Урматтуу шайлоочулар, урматтуу Ак Суу районунун тургундары, мен Жогорку Кеңешке кетип аткандын бирден бир максаты карапайым эл укугу менин жоопкерчилигим деп өзүмө уран кылдым. Себеп дегенде мен карапайым калктын арасынан чыккан адам катары карапайым элдин ичиндеги көйгөйлөрдүн баардыгын мен жакшы түшүнөм. Менин максатым Жогорку Кеңешке барып, ушу элдин карапайым көйгөйлөрүн чечип, ошондой эле социалдык, экономикалык маселелерди чечүү. Себеби эч убакта биз биринчиден көңүл бурушубуз керек, мамлекеттин бюджетин казанын толтурмайынча көптөгөн азыркы кээ бир талапкерлер берип аткан убадаларды аткарыш мүмкүн эмес. Биринчи очередь биз ошо мамлекеттик казынаны кантип толтуруунун жолдорун караштырабыз. Анын көп жолдору бар. Ошо жолдорду карап, мүмкүн болушунча ошол мамлекеттин казанын толтурууга аракет жасайбыз. Экинчиси, ошол эле мамлекеттин толгон казанын адилеттүү калыс кылып кыргыз элине бөлүштүрүү. Бул жерде түздөн түз айтканда коррупция, жемкорлукка жол берилип кетпеш үчүн такыр көзөмөлдөрдү жүргүзсөк, мамлекет өз эле оңолот. Ошол силер айтып аткан жол, ошол силер айтып аткан бала бакча, мектептердин баардыгы ошол мамлекеттин бюджетинде, казанында болсо оңдолот. Мен аксы элиме жол салып берем же болбосо мектеп салып берем деп убада бере албайм. Мен убада берем. Аксы эли мен депутат кылып шайласа, менден уялбай турган, менден уялбай турган болот. Себеби мен принцип, адилеттүүлүк, акыйкаттык, ошондой эле кандай кырдаал болбосун аксы эли тарапта болуп, аксы элинин кызыкчылыгын коргойм деп убада берем.